Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен өзүмдүн жактоомдогу блогер Бауыржандын жазгы иши боюнча кыскача билдирүү берейин дедим эле. Блогер Бауыржан үстүнөн 8 май күнү Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын жазгы кодексинин 266 беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту менен тактап айтканда эң баштык беренеси менен үстүнөн жазгы иши козголгон экен. 10 май күнү ошол эле Өзгөн райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы камактыруу тандалып алынып, Ош шаарындагы ЖАМКнын номер 25 мекемесине жайгаштырылган экен. Ал боюнча маалымат интернетке тарагандан кийин апасы мага байланышка чыгып, 17 май күнү баласы Бауыржандын укугун коргоп берүү үчүн мага кайрылды эле. 17 май күнү апасы кайрылган күнү эле мен жана менин жанымдагы жактоочу Бөрбаев Бактияр аттуу адвокат экөөбүз чогуу кирип чыкканбыз. Бауыржандын ден соолугун тактоо үчүн үстүнөн козголгон жазгы иши кандай тартипте, кандай деңгээлде ар тараптуу тергелип атабы, окуя боюнча так билүү үчүн келип бетме бет жолугуп сүйлөшүп чыкканбыз. Ошол эле күнү 18 май күнү биз Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү тарабынан апасына уруксат кагазын алып, апасын да ошол күнү жолуктурдум. Апасы дагы, атасы дагы кирип жолугуп чыкты, ден соолугу менен таанышып. Андан кийин мен окуянын чоо жайын билгенден кийин Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө мындан ары блогер Бауыржандын ишин акыйкат ар тараптуу тергешине күмөн санап тергебей жаткандыгын сезип, Ош областтык ички иштер башкармалыгынын атына арыз менен кайрылып, анын үстүнөн козголгон жазгы ишин бул жакка алдырганбыз. Андан кийин Ош областтык ички иштер башкармалыгы тарабынан блогер Бауыржандын иши өтө ыкчам тездик менен тергелип, бир тараптуу эмес, ар тараптуу тергөө иштери жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен өзүңүздөр билгендей эле ал бүгүнкү күндө боштондукка чыкты. Блогер Бауыржандын үстүнөн козголгон кылмыш эки тараптын элдешүүсүнөн улам бүгүнкү күндө толугу менен кыскартылды. Себеби бул жерде менин жактоомдогу блогер өзүнүн эрктүүлүгүн көрсөтүп, улуу орозо айында кечиримдүүлүк кылып, экөө элдешкендигинен улам бир гана өзүн эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарды, кыргыз элин ойлоп, кыргыз деле менин элим, өзбек деле менин элим, эки улутту мен чабыштыруу максатында эч кандай оюм жок. Болгону мен 2 магазин тең тартканмын. Кээ бирки үчүнчүлүктөр гана башкача сөздү бурмалап кетти деп айтып, эч кимге эч кандай арыз доосу жок экендигин, бирок сабалгандыгы же болбосо башкалар боюнча мындан ары иш уламаарын айтып, эки тарап тең бири-бирин кечиришти. Мындан улам Ош областтык ички иштер башкармалыгы тарабынан эки тараптын элдешкендигинин негизинде анын үстүнөн козголгон кылмыш иши бүгүнкү күндө толугу менен кыскартылды. Бүгүнкү күндө анын ден соолугу боюнча суроо берейин сизге. Сиз Бауыржандын жактоочусу катары чындыгында блогер Бауыржандын токмоктолгону чынбы? Эгер токмоктолсо, ал ким тарабынан токмоктолду? Бүгүнкү сезон ичинде токмоктолуптур деп жатышат. Бул маалымат канчалык деңгээлде чын? Мен жогоруда айтып өткөндөй эле биз ошол 17 май күнү апасы келген эле күнү Бауыржандын ден соолугу менен таанышуу максатында окуянын чоо жайын билүү үчүн Ош шаарындагы ЖАМКнын 25 мекемесине кирип чыкканбыз. Ал жерде чындыгында эле баспай келгендигин, ушундай окуялар болгондугун бизге айтып өткөн. Ал боюнча мен ЖАМКнын башчысынын атына суроо талап менен кайрылганмын. Суроо талапта бир канча суроолорду койгонмун. Чындыгында эле сиздерге блогер келген күнү, бул жакка келген күнү өткөрүлүп берип жатканда тиги кол арабада, коляскада келгенби же өзү басып келгенби, бүгүнкү күндө анын ден соолугу кандай, мындан ары бул жерде калуусу анын ден соолугуна кооптуулукту жаратпайбы деген бир канча суроолорду койгонбуз. Алардын жообун азыр күтүп атабыз, бирок өз сөзү менен айтканда чындыгында ал Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кээ бир кызматкерлер тарабынан сабалгандыгын айтты, көрсөм тааныйм деди. Бирок бул боюнча биз бүгүнкү күндө прокуратурага кайрылганбыз, анын токмоктолгондугу боюнча кайрылганбыз. Бүгүнкү күндө ал жакта териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле соттук медициналык экспертизалар дагы дайындалды. Экспертизанын жыйынтыгы менен укук коргоо орган тарабынан эгерде чындап эле милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолгондугу далилденсе, анда биз аягына чейин ушул ишти териштирип тактап, токмоктогон кызматкерлерге чара көрүүсүн талап кылып аягына чыгабыз. Айтсаңыз, анда Өзгөн райондук милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолсо, анда аларга кандай чара көрүлөт?
Эми азыр бул боюнча мен жогоруда айтып өткөндөй эле укуктук баа берүү үчүн ошол прокуратура тарабынан иликтенип атат. Экспертизалар дайындалды. Ошондой эле милициянын дагы өзүнүн ички иликтөөлөрү жүрүп атат. Биз бул боюнча арыздарды жаздык. Бизге ошол жүрүп аткандыгы боюнча толук маалыматтар берип атышат. Эгерде чындап токмоктолгон болсо, алар жумуштан кетүү жана башка маселелерде Кудай буйруса каралат. Ар бир иши токмоктолбогонду аягына чейин териштирип такталат. Бүгүн дагы экөөбүз жолуктук. Ден соолугу кыйла жакшы күндөн күнгө. Мындан улам мен айтат элем, Бауыржандын ишин мен аягына чейин өзүм укугун коргоп, жактоочулук кызматымды көрсөтүп жардам беремин колдон келишинче. Бауыржандын иши боюнча саясатташтырып, бул жерде бир эки жарандын ортосундагы маселени көбүртүп жабыртып, улут аралык маселеге бурмалап, өз кызыкчылыктарына пайдаланбоого чакырат элем. Себеби бүгүнкү күндө баардыгыбыз эле интернет тармактарынан көрүп жатабыз. Ар кандай эмоционалдуу түрдө комментарийлер жазып атышат, бирок комментарийлердин баары чет өлкөдөн, чет жактан жазылып атат. Негизинен айтат элем, ушунча колдоо көрсөтүп, ушунча Бауыржандын ишин сырттан көңүл кош мамиле жасабастан чын жүрөктөн күйгөн, колдогон жарандырга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок ошол эле убакта бул Бауыржандын ишинен бир кандайдыр бир жакка бир нукка бурмалагандарга мен таптакыр кошулбаймын. Ант берүүгө чакырамын. Себеби баардык иш мыйзам чегинде болуш керек. Кыргыз Республикасы бул укуктук мамлекет болгондон кийин баардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек.